Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиевайымдын «Эки тарап, эки» чыгармасы. Экинчи бөлүм. Арсар менен Айжан азырынча токмоктун четиндеги бир айылда тура турууну чечишти. Капыстан жумушка киши издеп жүргөн Часын аттуу дуңганга кезигип калышты. Ал аларга үй жай жагынан жардам да берерин айтып, ошол эле күнү экөөнү токмоктун четиндеги бир айылга алып кетти. Заңгыраган 2 кабат үйү бар, короо жайы да өзгөчө чоң, бардар жашаган адам экен. Талаада көптөгөн гектар жерлери, ошол эле талаанын четинде мал баккан сарайы бар экен. Мынча байлыкты кантип топтогонуна айран таң болгон Арсар талаа жумушуна чегилди. Айжан болсо баласы менен үйдө эле болуп, үй оокатын кылмай болду. Часындын аялы Мадина оорукчан аял экен, үлбүрөп араң эле кыймылдайт. Балдары деле жок экен. Бирок ушунча чоң үйдүн тирилигин кылуу оорукчан аялга эмес, соо аялга деле оордук кылчудай. Эми экөөбүз ушул жерге башпаан алып туралы. Балким ушундай болгон жакшы болду. Бизди издегендер болсо эзели ушул айылдан издеш керек деп ойлойт. Бирок Часынга ыңгайын келтирип, баарын түшүндүрүп беришибиз керек го. Арсар Айжанга кеңеш салды. Ооба, мен да ошондой деп ойлоп атам. Мен да кайын журтум издеши мүмкүн. Ушул жерге эле туруп туралы. Айжан да Арсардын оюн колдоду. Мен Сауле жеңиме телефон чалайын дагы Алмаздын дайынын билип берсин, деди Арсар ойлуу. Ооба, биз эми Алмазды сөзсүз табышыбыз керек. Айжан да өзүнчө ойлуу мунканды. Айжан, сен көп ойлоно бербе. Алмаз табылат. Жеңем аны табат сөзсүз. Арсар, мен сага айтайын деген сөзүм бар. Бирок Айжан сөз учугун жутуп, башын жерге салды. Я, эмнени айтайын дедиң эле? Арсар Айжанды суроолуу карап калды. Арсар, мен сенин башыңа түшкөн азап болом го эми. Алмазды тезирээк таппасак, экөөбүзгө оор болуп калат окшойт. Эмнеге? Эмнеге сен андай деп ойлоп атасың? Мен иштеп атам, сен иштеп атасың. Жакында Амантайды бала бакчага беребиз. Мен Алтыгүл шаарга кетпей эле ушул жерде калсакпы деп да ойлоп атам. Арсар Айжандын оюн түшүнбөдү. Арсар, мен жакында иштей албай калышым да мүмкүн. Айжан кайра жер карады. Эмнеге? Эмне үчүн иштей албай каласың? Арсар, мен кош бойлуумун. Айжан Арсарды кош бойлуулугу үчүн кечирим сураган адамдай жалооруй карады. Кандай дейсиң? Арсардын аласы оозунан түшүп, оозу ачылып калды. Арсар, менин боюмда бар. Бул Алмаздын баласы, деди Айжан болгон демин чогултуп. Эмне? Арсар уккан кулагына ишене албай дендароо болуп отурду. Дүйнөдө болуп көрбөгөндөй жаңылык уккансып, укканынын терең маанисине жете албады. Арсар, кечирип кой мени. Мен эми сага азапкан алып келем. 2 балам менен сен мени кантип багасың? Ошондуктан Алмазды табышыбыз керек. Айжан көзүнө тегерене түшкөн жашты этеги менен аарчыды. Айжан, мен сен үчүн кубанычтамын. Сен эми 2 балалуу болосуң буюрса. Сен менден кам санаба. Мен сага колумдан келген жардамдын баарын берем. Бирок албетте Алмазды да табышыбыз керек. Ал бул жаңылыкты укса, төбөсү көккө жетет го я. Арсар жаңылыктын маанисин эми түшүнүп, өзү балалуу болчудай болуп сүйүндү. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө кандайдыр бир ызалык айланып, ал өзүнүн балалуу боло албасына болгон өкүнүчпү же Алмазды кызганып атканыбы белгисиз. Акылы айран болуп, ушундай да болобу? Эми мен эч качан Айжанга окшоп балалуу боло албаймынбы? Эми Алмаз биротоло Айжандыкы болот тура, деп жан дүйнөсүн 2ге жарып жиберди. О, куураган жаным, мен эмне болуп атам?
ушунчалык ичтар айбан белем. Менин тагдырыма мен өзүм гана күнөөлүүмүн да. Айжан мага эч жамандык кылган жок. Ал мени кечөө эле тааныбадыбы? Мен эмнеге анын кубанычын чын ниетимден колдобой, ичиме таруу айланбай атат. О Кудай, кечире көр мени. Айжан, алтыным, мен сен үчүн кубанычтамын. Арсар Айжанды кучагына бекем кысып, көзүнүн жашын тыя албай ыйлап жиберди. Айылдык участковый эмнегедир Сабырбекти алмаз сайганынан күмөн санап калды. Анын иликтөөсү боюнча алмазды ошол күнү өтө эле кеч болуп калган учурда айылдан ат менен кетип бара жаткан жеринен көргөндөр бар экен. Бирок Сабырбектин үйүнөн кармалганы чын. Кийиздин быкшып күйгөнүнө караганда от коюлган убак андан алда канча мурун болгон. Бери дегенде 1 сааттан ашык убак. Аз убакыттын ичинде кийиз анча күймөк эмес. Демек, үйгө от койгон адам башка болуш керек. Анан Алмаз Сабырбекти өлтүргүсү келсе, бычакты как жүрөккө тереңирээк эле саймак. Ал күнү Алмаз айнектей соо болчу. Анын күчү менен десант болгонун эске алганда, Сабырбек ошол эле замат о дүйнөдө болмок. Бычакты ага алда канча Алмазга караганда алсыз адам урган. Бычак болгону анын терисинен гана бир аз өткөн. Деги ким болду экен мунусу? Кой, мен Сабырбектин өзү менен барып сүйлөшүшүм керек деген ойго келди да, стол үстүндөгү кагаздарын жыйыштырып Сабырбектикине бет алды. Ал келгенде Сабырбек Кудайжалга үйүндө экен. О батыр, келиңиз деп Сабырбек ордунан тура калды. Сак саламат турасыңарбы? Участковый Сабырбек менен кол алышып төргөттү. Апа, чай даярдай салыңызчы, деп кыйкырды Сабырбек. Тыштан күшүлдөп апасы кирди. Тиги келинчегиң кайда? Деп сурады участковый. Эмне үчүн аялын жумшабай апасын жумшайт? Ал жумуштап шаарга кеткен. Сабырбек шашыла жооп берди. Бир аз сыркоолоп жүрөт, доктурга көрүнгөнү кетти эле. Ошондой де. Участковый Сабырбекти тигиле карап калды. Сабырбек анын көз карашына туруштук бере албай көзүн ала качты. Участковый дароо түшүндү анын калпайтып жатканын. Ал кайсы больницага кетти эле? Ким? Колуктунбу? Ал тиги областтык ооруканага кеткен. Мен аны Борборго кеттиби деп ойлодум да. Эгерде ал жакка кеткен болсо, менин жакшы тааныштарым бар эле ал жакта. Милиционер шек алдырбоого аракет кылды. Болуп турганда, мен сага бир өтө терең маанилүү иш менен келдим элем. Чайды деле жөн койгула, мен шашылып жүрөм. Ой, эмне канча шашылдыңыз? Азыр апам куурдак кылып жиберет. Апа, чыйпый кылып жибербейсизби? Деди Сабырбек апасына карап. Апасы үнсүз тышка чыгып кетти. Сауке, мен бул иш боюнча түз эле сага келгенимдин да себеби бар. Сен өзүң ишиң колуңда, ашың астында болгон абройлуу адамсың да. Баарын туура түшүнөсүң деп ойлойм. Айта бериңиз. Сабырбек оюнда участковый эмне иш менен келгенин биле албай бушайман болуп турган. Тезирээк билүүгө ашыкты. Сауке, мен айланып тегеренип жүрбөй ток этер жерин айтайын. Ооба, албетте. Эмесе мага чыныңды айтчы. Сени ким сайды эле? Жана үйгө ким өрт койгон? Милиционер Сабырбекти тешетиктеди. Сабырбек алдасы оозунан түшүп калды. Ал тигини азыр эле көрүп тургансып жалдырады. Эмне? Менин суроом түшүнүксүз болуп турабы? Жок, түшүнүп эле турам, бирок сиз билесиз да мен ким сайганын. Жок, Сабырбек, сени ким сайганын мен билбейм. Ал иш үчүн Шектелип Акматов тигил жакта жатканы менен менин оюмча аны кылган таптакыр башка адам. Билесиңби, мен эмне үчүн антип ойлойм? Билбейм. Сабырбек башка сөз сүйлөгөнгө дарман келген жок.
ичинен тигиге ызырынып жини келди. Шүмшүк болбой эле баарын билип алган экен да. Милиционер Сабырбекке шашылбай өзүнүн иликтөөлөрү жөнүндө айтып берди. Ушундай Сабыке, сен эми өзүң жоопко тартыла турган болуп калдың, деп бүтүрдү сөзүн участковый. Эмнеге мен жоопко тартылам? Сабырбектин жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Жалган маалымат бергениң үчүн. Эми кандай дейсиң дегенсип, милиционер тигинден көзүн алган жок. Сабырбек нымшып тердеп чыкты. Иштин ушинтип кайра өзүнө каршы бурулуп кетерин ким билди? Мыйзамда жалган маалымат бергендиги үчүн да жаза каралган. Тигил жакта күнөөсүз адам отурат. Сени сайган өзүңдүн аялың да, туурабы? Сен аны башка жакка качырып жиберип, күнөөнү алмазга коюп, бир ок менен эки коён атайын дегенсиң го. Жок, мен аны качырган эмесмин. Ал өзү эле ошол түнү качып кетиптир. Кайда кеткенин мен билбейм. Кагалайын аба, бул ишти оңдош колуңдан келет. Мени шерменде кыла көрбөңүз. Демек, сени өз аялың сайганы чын экен да. Ал сени сайып, үйдө өрттөгөнгө аракет кылып туруп качып кеткен да. Тиги өзүнүн сүйгөнүнө барып кылган иштерин айткан. Болбосо ал бул жерде кайдан болуп калат эле? Сенин кан душманың сени сактаганы келгени чын экен да. Эгерде ал сенин өлүмүңдү кааласа бул жерге келмек эмес. Себеби ал келбегенде сен бычактан өлбөсөң да өрттөнүп өлмөксүң. Же болбосо иске уугуп өлмөксүң. Сен ошол күнкү мастыгың менен жакын арада эсиңе келмек эмессиң, туурабы? А эгерде ал сенин үйүңө сени биротоло жайлайын деп келсе, сен анда азыр о дүйнөдө чоң атаң менен сүйлөшүп отурмаксың. Туура айтамбы? Ошондойго. Сабырбек аргасыз жертиктеди. Ошондойго эмес эле, ошондой. Демек, сени сактап калган адам түрмөдө отурушу керек экен да. Аба, айланайын Абакебай, мени элге журтка шерменде кыла көрбө. Ал Шүмшүк эртеби кечпи баары бир түрмөгө түшмөк. Ага эмнеге мынча боор тарттыңыз? Анын мага кылгандарын сиз абдан жакшы билесиз да. Мага жардам кылыңыз. Эмне десеңиз баарын аткарам. Мен баарына даярмын. Сабырбек милиционердин астына тизелеп отуруп калды. Ой, койсоңчу мунуңду. Тур ордуңдан. Тимеле кинодогу артисттердей болуп кетесиң да. Милиционер Сабырбекти жийиркене карады. Сабырбек ордуна отуруп калды. Эмесе мындай. Сени өз аялың сайганына менин талашсыз далилдерим бар. Органдын кишилерине жалган маалымат бергендигиң үчүн эмне болоруңду түшүндүм. Бирок сени мен аябап атам. Чынында эле элге шерменде болгону турасың, чындыгы угулуп калса. Мен бул ишти будамалап бүтүрүүгө аракет кылам. Иш болсо райондогу тергөөчүлөрдүн колуна өтүп кеткенин билесиң. Алар да бул иштен шек санап атышат. Болбосо небак эле ишти сотко өткөрүп салышмак. Демек, эми алардын да оозун басыш керек. Сен түшүнүп атасыңбы мени? Участковый тигини сынай карады. Түшүнүп атам, кантип түшүнбөйүн, мен баарына даярмын. Сабырбек шашыла жооп берди. Болуп туранда, сен эми этият бол. Аялыңды тез арада табышың керек. Эгерде ал өзүнүн кылганы үчүн сүйгөнү түрмөдө отурганын билсе, иш башкача болуп кетиши мүмкүн. Ишенип кой мага. Мен андай адамдарды абдан жакшы билем. Мен ага издөө сала албайм. Себеби азырынча биздин тергөө боюнча аялыңдын бул ишке эч кандай тиешеси жок. Туурабы? Демек, аны сен өзүң тез арада табышың керек. Таап туруп, аныңдын оозун басканга кудуретиң жетет го деп ойлойм. Же жетпейби? Милиционер Сабырбекти карап мыйыгынан күлдү. Анын бул сөзү Сабырбектин куйкасын куруштурду. Бирок тагдыры азыр ушунун колунда тургандыктан ага каршы лам дей алган жок. Башын тез-тез ийкегилеп, албетте, ал шуркуя колума тийсе, эзелүү ооз ачкыс кылам, деп жооп берди. Ооба, эгерде колуңа тийсе ошент. Милиционер кер какшыкка алды. Мен аны жердин 7 катар түбүнөн болсо да табам, деди Сабырбек эрдемсип.
Участковый ага ишенбегендей көзүнүн кыйыгы менен карап койду. Сауырбектин шаабайы суу түштү. Болуп туранда, мен тигилердин оозун басканга аракет кылайын. Алардын эми кекиртектери кернейдей эле, өзүң билесиң. Бирок мен аларга сени эң жакын досум деп эле насиптерин тыйганга аракет кылам. Алар сенин жарды эмес экениңди деги билишет, деди участковый Сауырбекти жарга такап. Мен айттым го, баарына макулмун деп. Аба кебай эптеп ушул ишти оңдоңуз. Сауырбек эми элге шерменде болоорун да ойлобой, түрмөгө отургандан коркуп, баарына макул болууга аргасыз болду. Болуптур, анда сүйлөштүк. Милиционер Сауырбекке колун сунду. Анын колун кычырата бекем кармап туруп, аялыңды тез арада тап, деди. Ооба, мен аны азыртадан эле издей баштайм. Табам мен аны, деп эми үнү ишенимдүүрөөк чыгып жооп берди Сауырбек. Участковый тамакка да күтпөй кетип калды. А буюрса, абдан чоң кийик жолукту окшойт, деп ойлоду ичинен. Эми муну дагы жакшылап ыйлеп туруп, канын ичиш керек. Алмаз шыпты тиктеп ойлоп жатты. Аны ойлондурган баягы эле Арсар менен Айжандын тагдыры болду. Алар эмне болушту экен деги? Менин эмне болгонумду албетте эмдигиче угушса керек. Эгер угушкан болсо, Арсар эмне үчүн ушул убакка чейин кабары чыкпайт? Коркуп атабы? Балким аны күйөөсү майып кылып койгон жокпу? Эгерде Арсарды күйөөсү кармап алган болсо, аны чыгарбай камап отурушу да мүмкүн. Ал шүмшүк чындыкты жашырып менден кутулайын деген экен го. Же мастыгы менен өзүн ким сайганын деле билбей калдыбы? Бирок ал чындыкты айткан күндө да мен кантип Арсардын түрмөгө отурушуна жол берем? Балким ушундай болгону жакшы болду. Алмаз Арсар экөөнүн өзүнүн аскерге кеткен күнү жолукканын эстеди. Эмне күндө болуп атат болду экен кургур? Айжанчы? Ал эмне болуп жатат болду экен? Биздин оюбуз ишке ашпай калды. Эгерде ушул каргашалуу окуя болбогондо, мен азыр Айжан менен көз көрүп, кулак уккус жакта болот элем. Балким биз бактылуу болмокпуз. Эми ал күйөөсү менен кантип жашайт? Жашабайт го. Демек, мен Айжандын да тынч жашоосун бузган экем го. Деги менден бул жашоодо бир адамга жакшылык болобу? Арсардын жашоосун да мен бузуп койдум го. Эмне үчүн өткөндө мас болуп алып ызы-чуу салдым аларга? Эгерде андай кылбаганымда, балким Арсар деле күйөөсү менен көнүшүп жашап кетмек. Демек, мен өз жазамды алган экем да. Эч кимге жакшылык алып келе албаган соң, менин түрмөдө отурганым баары үчүн жакшы болор. Алмаз оор үшкүрүп алып, башка капталына оодарылып жатты. Өзүн алаксытып, башка ойду ойлойн деген аракети текке кетип, санаанын түпкүрүнө түшүп, акыры кантип көзү илинип уктап калганын да билбей калды. Түндүн бир окумунда ойгонду. Уктап эс алгангабы, мээси сергип, ойлору чаташпай ордуна келип калгандай. Болуптур эмесе. Болору болгондон кийин көп ойлоно бербей, алдыдагы жашоомо даярданайын. Эми Арсар күнөөсүн мойнуна алып келген күндө да мен анын түрмөгө отурушуна жол бербейм. Эч болбосо Арсарды ушул балээден кутултайын. Айжан үчүн эми эч нерсе кыла албай калдым, деп ойлоду Алмаз. Райондук милиция бөлүмүнүн башчысы Алмаздын ишин кунт коюп окуп чыкты. Окуп бүткөн соң бир топко чейин креслосуна чалкалай отуруп ойлонду. Бир убакта бир чечимге келди да кабинетине ушул ишти алып барып аткан тергөөчүнү чакырды. Сен бул иш жөнүндө эмне айта аласың? Сөздү чукул баштады. Бул ишти тыкан тергеп атам, азырынча тергөө бүтө элек, деди тергөөчү начальникти тымызын сынап. Ал начальниктин оюнда эмне бар экенин билгиси келди.
Адетте мындай иштер көп деле кызыктырчу эмес начальникти. Эгерде кызыгып калса, демек кызыкчылыгы бар. Бирок кандайча? Негизи жалпы жолунан айтчы мага. Бул иш жөнүндө кандай оюң бар? Акматовду күнөөлүү деп ойлойсуңбу? Билбейм. Азырынча көп нерсе түшүнүксүз. Дагы тергеш керек. Тергөөчү кандай деп айтаарын билбей кыйналды. Акматов кан күйгөн согушта жүрүп келген. Болгондо да десантта. Анан ал кандайча тигини өлтүрө албай калган. Сен кандай деп ойлойсуң? Мен деле ошондой деген күмөнүм бар. Бул жерде 3 адамда катышкан өңдүү окуяга. Бирок ал ким экенин азырынча биле элекмин. Божомолумда ал Сауырбектин өз аялы болушу мүмкүн. Тергөөчү нымшып тердеп чыкты. Эмесе мындай, сен туура божомолдогонсуң. Бул ишти Акматов кылбаганы айдан ачык. Бирок ал баардык күнөөнү мойнуна алып атат. Демек ал бирөөнү коргоп калгысы келип атат. Ал ошончо өз тагдырына кайыл болуп, кимди коргойт? Албетте, сүйгөн адамын. Билишимде, Сауырбектин аялынын айынан экөө мурунтан чатакташып жүрүшкөн. Демек, чыныгы күнөөкөр Сауырбектин аялы болушу толук мүмкүн. А сен анын аялын сурадыңбы? Жок, мен анын аялын сурай элекмин. Иш кандай нукка бурулуп кетээрин билбей, тергөөчүнүн башы маң болуп отурду. Анда эмесе сен анын аялын сурап кал. Бирок Акматов түрмөгө отурушу керек. Түшүндүңбү? Ошондуктан чыныгы күнөөкөр күнөөсүн мойнуна алып келбегидей болсун. Сауырбек өзү да чындыкты эч качан оозанбагыдай болсун. Ишти тез арада өтүрүп, сотко өткөрүшүң керек. Начальник тергөөчүнү тешеттиктеди. Акматов күнөөсү болсо да, болбосо да отурушу керек. Мен баарын түшүндүм, деди тергөөчү. Бул иштин жүрүшү боюнча мага кабарлап турасың. Жарайт. Эмесе бара бер. Тезирээк бүтүргөнгө аракет кыл, деди начальник делону тергөөчүгө берип. Тергөөчү чыгып кетер менен телефонду алды. Алло, саламатсызбы? Кудай буйрса, бир кандидат табылды. Ооба, баардык жагынан туура келет. Эч кабатыр болбоңуз. Биз сүйлөшкөндөй болсун баары. Саламатта туруңуз, деп телефонду ордуна койду. Буйрса баары жакшы. Эми тигини жакшылап көзөмөлдөш керек. Чөнтөгүнө чоң акча түшөөрүн ойлогондо көңүлү алдан недей көтөрүлдү начальниктин. Сауле Алмазды издештире баштады. Бир күнү кокустан эле анын камакка алынганын коңшу келинден угуп калды. Кокуйгүн, бул эмне дейт? Ай, сен тиги Сүлөк акемдин баласын айтып жатасыңбы? Бышыктап сурады. Ооба, ошол Алмазды айтам. Ал кургур өгүнү тиги өйүздөгү айылга барып, кайра баягы сенин кайынсиңдин күйөөсүн сабап салыптыр го. Анан ошол отургузуп салыптыр. Сен ошону кантип билбейсиң? Ушул балага убал болду. Жакшы бала эле, эми түрмөгө отуруп чыкса эмне болот? Бузулат го кургур. Түрмөдөн чыккандын баары эле туура эмес болуп калат деп атышпайбы? Келин кейиштүү башын чайкады. А сен кимден уктуң анын түрмөдө экенин? Ботом тиги Молдогазы абамдын аялынан уктум. Ал эмне мага калп айтмак беле? Молдогазы абам ошол Алмазды абдан жакшы көрчү дейт. Эми ошонун күйүтүнөн күйүндө ичип атат дейт. Кокуйгүн, жаман иш болгон экен. Сауле ойлонуп калды. Үйүнө келип дагы көпкө ойлонду Сауле. Эми Арсарга эмне деп айтам? Алмаздын түрмөдө экенин айтсам, ал өзү келиши мүмкүн бул жака. Анан эмне болот? Күйөөсү тигинтип жүрсө. Кой, Алмаздын түрмөгө отуруп калганын айтканым болбойт го. Башка бир шылтоо таап коеюн. Сауырбек Алмазды каматканы чын болсо, ал эми жакында чыкпайт. Сауырбек болгон тааныштарын ортого салса да, аны ал жактан жакын арада чыгарбаганга аракет кылат. Эми Арсарга кандай деп айтышым керек? Эмнеси болсо да, анын түрмөдө экенин айтпай коет турайын.
Жеңесине чалгандан 2 апта өтсө да Алмаздан али кабар жок. Арсар эми чындап эле тынчсыздана баштады. Ал почтага келип, жеңесине кайра телефон чалды. Арсар, карагым, сен капа болбо. Мен сенин аманаттыңды айта алган жокмун. Алмазды таппай койдум. Акырын элден сураштырсам, ал алыс бир жака кетип калган экен. Кайда кеткенин эч ким билбейт экен. Дарегин айтпаптыр эч кимге. Сауленин үнү каргылданып чыкты. Кандайча кетип калыптыр? Арсар дендароо болуп калды. Билбейм, кандайча кетип калганын. Аны эч ким билбейт экен. Балким бир күнү кабары билинип калса, мен сөзсүз айтам. Сен капа болбо кызыке. Телефонду кармаган тейден ойлонуп калды Арсар. Жеңесинин андан аркы сөздөрүн да уккан жок. Колунан алдырган адамдай ойлору чачырап кетти. Ал кайда кетиши мүмкүн? Балким бизди издеп кетсе керек. Ооба, чын эле ал кайра келгенде биз жок болчубуз. Демек ал бизди издеп кетти. Бирок кайдан издейт бизди? Телефондун чыйкылдап калганынан эсине келди Арсар. Убактысы бүтүп калыптыр. Жеңеси менен да коштошпой калганын эстеди. Эми Айжанга бул жаңылыкты кантип айтам? Ал кургур Алмазды күтүп жүрбөйбү? Кой, тышка чыгып бир жерге отуруп алып шашпай ойлоноюн. Кандай кылышты? Арсар телефонду ордуна коюп кабинадан чыкты. Айжан Арсардын кечиккенинен сарсанаа боло баштады. Жүрөгү дүпөйүл болуп, алда кандай жакшы эмес нерседен кабар берет. Бөлмөнүн ичинде ары бери баса берди. Арсар көптө келди. Арсар, мен жанды коерго жай таппай атам. Почтадан бат эле келет элең, дегем эмне болду сага? Айжан Арсарды утурлай тосту. Арсар анткор жайдарыланды. Жөн эле почтадан чыгып жумушка кире келдим. Сен өзүң жакшы элесиңби? Деди күлүмсүрөй. Мен жакшы элемин. Жеңең эмне деди? Айжан Арсарды үмүттүү жалдырап карап калды. Арсардын жүрөгү аңтарылып кетти. Бирок шек алдырбаганга аракет кылды. Айжан, Алмаз көптөн бери тоодо экен. Жеңем ага азырынча кезиге албаптыр. Башка бирөөлөрдөн кабар берип жиберейин деп да батынган жокмун дейт. Айыл ичин өзүң билесиң да, сөз желдей тарайт. Алмаз тоодон келери менен кабарлайм деди. Арсар Айжандын көзүн карабаганга аракет кылды. Анын калпайтып аткан сезди Айжан. Демек, Алмаз биздин кайда экенибизди али билбейт экен да. Шабайы сууп отуруп калды Айжан. Айжан, сен антип капа болбочу. Сага капаланган да болбойт. Эми тоодон келсе эле айтам деди жеңем. Бир аз күтө туруш керек. Арсар Айжандын жанына отура калып сооротtu. Арсар, сен мени аяп чындыкты айтпай жатасың. Мен сезип атам. Сен өзүң дагы жалат болбой, чынын эле айтчы. Жүрөгүм жарылып кетмек беле. Болгонун эле айт. Мен сенин көзүңдөн эле көрүп атпаймбы? Сен чындыкты жашырып атасың. Айжан жалдырай карады Арсарды. Арсар буга туруштук бере алган жок. Айжан, Алмаз белгисиз бир жака кетип калыптыр. Аны эч ким билбейт экен. Бирок мен ойлоп атам, ал балким бизди издеп кетсе керек. Сен капа болбочу, бир аз убакыт керек. Балким ал кайра келип калар айылга. Ошондой де. Арсардын ал бизди издеп кетсе керек дегени сооротtu Айжанды. Ооба, чын эле ал бизди издеп кеткен болуш керек. Биз дайныбызды билгизбей жоголбодукпу? Ооба, мен да ошентип ойлоп атам. Ал биздин дайныбызды айылдан таппаган соң бизди издеп кетти болуш керек. Бирок кайдан издейт? Билбейм Арсар, кайдан издээрин. Менин барар жерим жок экенин билет ал. Балким сенин тууган туушкандарыңдан издештирип жүрбөсүн. Балким. Бирок ал менин туугандарым ким экенин деле жакшы билбесе керек. Арсар ойлонуп калды. Алмаз менен туугандары жөнүндө деле сүйлөшкөндөй болгон эмес. Бирок
айыл ичинен сураштырып, балким шаардагы тай жеме кеттиби? Арсар, биз дагы бир аз күтө турушубуз керек го. Балким бир жиги билинип калар. Эми биз аны издегенден пайда жок. Кайдан издейбиз? Экөө дагы бир аз убакыт күтө турмай болушту ошентип. 2 күндөн кийин участковый Сауырбекти тергөөчүгө алып барды. Адегенде аны менен өзү сүйлөшүп, тергөөчү менен кандай сүйлөшүшү керектигин түшүндүрдү. Өзү эле ишти будамалап, колун жылытайын деген ою таш капты. Тергөөчү Сауырбек менен көпкө сүйлөштү. Демек, аялыңдын кайда качып кеткенин билбейт экенсиң да? Ооба, билбейм, бирок издеп атам. Ал шуркуя акыры бир күнү колума тиет баары бир. Аны издеп тапкыным. Эгерде ал Акматов анын күнөөсү үчүн түрмөгө отурарын билип калса, өзү келиши мүмкүн. Айтымыңда аялың коркок адам эмес окшойт башкаларга караганда. Тергөөчү Сауырбекке кер какшык кыргытты. Сауырбек отурган ордунда ойдоло ийди. Мен аны тапсам эле жаагын жабам. Ага кудуретим жетет, деди ишенимдүү. Ошент. Ишти сенин пайдаңа бүтүргөнүм үчүн кол акымды жанакы айткандай кылабыз. Болуп туранда. Тергөөчү Сауырбекке колун сунду. Айтканыңыз айткандай болот. Сауырбек тергөөчүнүн колун бекем кысып, кубанычтуу жылмайды. Эгерде уруксаат берсеңиз, менде бир суроо бар эле. Эмне суроо? Айта бер. Эгерде менин аялымды издөөгө берсек кандай болот? Издөөгө? Тергөөчү Сауырбекти таңыркай карады. Аны эмне себеп менен издөөгө беребиз? Аны издөөгө бериш үчүн анын бул ишке тиешеси бар экенин, эч болбосо аны окуянын катышуучусу катары күмөнүбүз бар деп айтышыбыз керек. Эгерде андай болсо иш кандайча нукка бурулуп кетерин билесизби? Сен аны издөөгө бермек түгүл, анын жоголуп атканында башкаларга ооз ачпа. Өзүң гана тымызын изде. Эгерде табылып калса, аны эч болбосо сот болгуча эч кимге ооз ачпагыдай кылып бекитип турушуң керек. Ким билет, балким ал кылаарын кылып коюп, эми жоопкерчиликтен коркуп качып жүрөт. Андай болсо ал таптырбаганга аракет кылат. Бирок ал өзүнүн кылганы үчүн Акматов күнөөлөнүп атканын азырынча билбейт болуш керек. Билип калса өзү келет анын. Канча жолу түшүндүрүш керек экен? Тергөөчү кыжырданды. Болуптур, мен түшүндүм, мен баарын түшүндүм. Сауырбек алдастады. Баарынан да тергөөчүнүн жинине тийип алуудан корктум. Бара бериңиз анда. Тергөөчү жактырбаган түр көрсөттү. Сауырбек чыгып кеткиче шашты. Ошентип тергөө убагында да, кийин сотто да Алмазга өз актыгын далилдөөгө эч мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал мүмкүнчүлүктү издегенде эле жок Алмаз. Акматов мурдадан эле өчөшүп жүргөн Сауырбекке. Ал түгүл бир жолу колда тийген. Бирок ал жолкусунда Сауырбек кемеңгерлик кылып муну кечирген. А бул акмак болсо, аны түшүнгөн жок. Акматов ого бетер күчөп, акыры Сауырбектин өмүрүнө кол салды. Өмүрүнө гана кол салбастан, анын үйүн өрттөгөнгө да аракет кылган. Акматовдун кылгандары оор кылмыш. Анын кылгандарынын эч талашсыз далилдери бар, деп прокурор тил безеп, ошол түнкү окуяга күбө болгон карыяны, Алмазды кармаган кишилерди күбө кылып, соттон Алмазды 10 жылга эркинен ажыратылышын талап кылды. Сот Алмазга акыркы сөз берди. Алмаз залдагы отургандардын арасынан Сауырбекти көзү менен издеп тапты да, ага тигиле карап: "Мен бардык кылгандарымды мойнума алам. Болгону тигиттин өлбөй калганына гана өкүнөм", деди. Сауырбек чиркенип, Алмаздын көзүн тике кароого кудурети жетпеди. Бирок кыбыңдап сүйүнүп отурду. Соополо тушка, акыры ушуну көрмөк. Сот акыркы чечимин чыгарды. Акматов Алмаз 6 жылга эркинен ажыратылсын деген соттун чечими
залда отургандар ар кимисине ар кандай таасир этти. Балам, айланайын, кайраттуу бол. Мен сени караан тутуп жүрбөдүм беле. Энең өлгүчө мен өлсөм эмне? Деп кеңшеңде ыйлап, алып кетип бараткан баласынын артынан ээрчиди атасы. Калдар аке да канчалык кайрат кылганы менен буурчактап кеткен жашын тыя алган жок. Сабырбек болсо максатына жетип, соттун чечими алда кандай жагымдуу угулду. 10 жыл эле берсе болмок деп ойлоду ичинен. Арсар күнөөсүн мойнуна алып келбегени бир эсе таң калтырды алмазды. Бирок келбегени деле жакшы болду. Бир гана тилегени күйөөсүнө кайра барбаса экен. Айжанчы? Айжан да тагдырына көнөр. Балким күйөөсү келсе, анын турмушу да эл катары өтө берер. Эми башка түшкөндү көрөм да. Демек, тагдырым ушундай экен, деп ойлоду Алмаз. Бир гана атасы менен Калдар акенин көз жашын көрүүгө кудурети жетпей, сот залынан тезирээк чыгып кетүүнү каалады. Калдар аке эмне ойдо болуп калды экен эми? Атам да куурады кургур. Арагына баш оту менен кирип кетип өлүп калбаса экен. Эми эмнеси болсо да турмуш көрсөтөр. Аман болсом 6 жылдан кийин кайтып келем да, деп ойлоп, Алмаз сот залынан босогосун аттап чыгып кетти. Каналдын өнүгүүсү үчүн катталууну жана бармак басууну унутпаңыздар.